Жума башында Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов кичи райондордогу тротуарларды кыдырып жүрүп, мыйзамсыз курулуштарды жана жөө жүргүнчүлөргө тоскоолдук жараткан темир тосмолорун алып салууну тапшырды. Кала башчынын мындай тапшырмасынан кийин коомчулукта мамлекеттик мекемелердин да темир тосмолору алынышын айткандар болду. Бирок жергиликтүү бийлик бул боюнча азырынча эч кандай сөз боло электигин билдирет. Бүт ошо комментарийлерди, бүт биз чыгарган баягы жаңылыктарды күзөтүп турабыз, мониторинг кылып. Ал жерде мен дагы ушундай күбө болдум. Мисалы үчүн Бишкекте алып жатпайбы, бизде дагы Ошто ушул чоң ишканалардын, мамлекеттик ишканалардын ушул тосмолорун алып койсо жакшы болот эле деп. Бирок эми буну карап көрүш керек, бирок азырынча андай маселе жок. Баягы жөө жүргүнчүлөр дээрлик тротуарды ээлеп алган ушундай ишканалар аныкталган. Заднепровский көчөсүндө мисалы үчүн поликлиника, ошонун тосмосун алуу тапшырмасы берилген. Мамлекеттик мекеме ишканалардын темир тосмолору тууралуу карапайым элдин ою ар башка. Айрымдары ишканаларды коруп турган темир тосмолорго каршы болушса, кээleri макул экендиктерин айтышат. Мамлекеттик мекемелер вообще тосулбаш керек, ашык туруш керек. Өзү мурда дали коммунизм убактында дали тосулган эмес. Мамлекеттен любой гражданын жараны кирип, суроо жообун берип, кечкире кое турмаган эмес да мамлекеттик ишкана. Анан эми ушундай жыйынтыкка келет экенсиң, что тосуш керек экен да. Эми андан кийин дагы баягындай да бар да. Коопсуздук жагынан дагы да. Мамлекеттик ишканалардын баардыгы алды тосулуш керек эмес. Ар бир адам өзү керектүү убагында кирип, бүтүп кете бериш керек. Тосуп койгон мүмкүн эмес, жеке менчик эмес да. Жаңы бийлик келгенден аз өтпөй Ак үйдүн алдындагы темир тосмолор алынып салынганы маалым. Мындан соң бул демилгени Бишкек мамлекеттик университети да колдоп, имараттын алдын тоскон тосмолору алынган. Ушуну колдоп Китепстан басма үйүнүн директору Бактыбек Абдуллаев Facebook баракчасы аркылуу Ош мамлекеттик университетинин темир тосмолорун да алып салууга чакырган. Тосмолор алынып туура иш болуптур. Өткөндө Ошмунун жана БГУнун тосмолору алынсын дедик эле. Бишкекте ишке ашты. Эми кезек Ошто. Ошмунун жетекчилиги өзү эле ишке ашырып койсо болот. Тосмо тосуу университеттердин табиятына терс нерсе өзү. Кыргыз Республикасынын стратегиялык объектилери тууралуу мыйзамда имараттарда жайгашкан мекемелер өтө маанилүү жана олуттуу объекттер деп 3 категорияга бөлүнгөн. Маанилүү объектилерге мамлекеттик органдардын борбордук аппараттарынын администрациялык имараттары гана кирген. Өлкөдөгү мекемелердин башка филиалдарында болсо темир тосмо коюу үчүн атайын руксат кагаздардын болушу шарт. Окуу жайларды алсак, ошол жанагы өкмөттүн токтому менен бекитилген стратегиялык объектилердин тизмесинде ошондой эле жанагы А, Б, В деген категорияда окуу жайлар ал жерде кирбейт. Бир гана ошо Кыргыз Республикасынын улуттар академиясынын жайгашкан жери стратегиялык объект катары кирген. Эгерде ошол тизмеге кирбеген объекттер болсо, анда ал мыйзамга дал келбейт. Мыйзам жагынан алып караганда, ошондой эле коомдук моралдык жагынан алып караганда, эми ошол өкмөт турган, президент турган Ак үй номер 1 өтө маанилүү стратегиялык объект болуп эсептелет. Эгерде номер 1 стратегиялык объекттен тосмолор алынса, анда калгандар жөнүндө маанисине карап сөз кылса болот. Январь айында мамлекеттик салык кызматынын имаратын тосуп турган темир тосмолор Борбор калаанын эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу максатында алынган. Андан сырткары Бишкек автожол коллежинин боюндагы тосмолор демонтаждалган. Нургелди Каныбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.